Былтыр ушул жакка келдик, анда мен апам бар болчу. А бүгүн дамлылардын бардыгы апа жөнүндө сүйлөп, бүгүн апалардын бир лекциясы болгонсуд да. Анан бүгүн азыр чогулушта отурабыз, бирок апам жок азыр. Мен булар сүйлөп аткан учурда жашоомдун бардыгын көз астынан өткөздүм. Мен жаман уул болдум деп айта албайм. Апамы тырмагын алып берчү элем, базарга барып туфли алып берет болчум, башка кылат элем. Бирок канчалык кылсаң дагы өтүп кеткенден кийин бардыгын берип дагы аны кайра кайтара албасын билип күн сайын өкүнөм. Күн сайын ыйлагым келет, ыйлайм кадимкидей. Айылга барганда апам менен сүйлөшүп олтурат элем. Кызыксыз эле темалар, кошуна жөнүндө, Абсамат ака сайыр эже, Байыш ака чаян эже, анан Кубанч ака, ошо кошуналардын балдары, кыздары бияка кетти, башка кетти. Апам үчүн кызыктуу тема, мен үчүн да кызыксыз, бирок апам менен ошолорду сүйлөшөт болчумун. Кээде 12-1 чейин сүйлөшүп отуруп, андан уктайт болчумун. Атам таң кала берет, кантип ушулар сага кызыктуу? Жок, мага кызыксыз, бирок апам менен отурган мага кызыктуу. Бирок азыр мен дагы ай сайын барып турам, үйгө барганда апам жок мурдагыдай. Апам мага дайыма тамакса, бир түр тамакса, ошону дагы жасап беришет, бирок апам жок, урматтуу бир туугандарым. Ушул баарыбыздын башыбызга келет бир күн болбосо бир күн. Апам келгенде экөөбүз барып чай ичкенге аракет кылат элек. Мен азыр өкүнүп отурам, келген сайын эмне үчүн күн сайын чай ичпедик экен деп. Шуну билесизби? Ошон үчүн муну адам бир тууганым айтам, апаң угушуң керек сен. Телефон чалып туруш керек. Ата-эне өтүп кеткенден кийин алар чалып сага жакшылап дуа кылып эч ким болбойт. Сенин балдарың ата-энеңдей дуа кылбайт. Атаң, апаң сага сөз түрүп чын жүрөгүнөн дуа кылат. Алардын басып жүргөн дуасы ошол. Алардын тирүүсүндө канчалык урмат кылып атам, сыйлап атам, урматтап атам дейсин. Бирок өтүп кеткенден кийин кылып аткан ишиң дагы кемчил экендигин сезесиң. Муну мен силерге өзүмдүн тажрыйбамдан айтып атам. Мен дайыма өкүнөм мен. Армандамын мен. Силер да арманда калбагыла. Ата-энени көмүү мураска калган. Бардыгыбыз ата-энебизди көмөбүз. Кудайым ошого жеткирсин. Бирок арман баары бир жүрөктө эзе берип турматтуу бир тууганым. Күзгүнү карап отурсам сакалым агарганы өткөндөн кийин дагы көбөйдү. Анткени көкүрөгүмдө такыр бүтпөгөн арман бар. Ошон үчүн апаларды, аталарды урматтап сыйлап калышыбыз керек. Алар бизге берген таберик.